Саламатсыздарбы? Отыргыла. Кандайсыңар? Сага даярдыктар кандай? Өткөн сабакта кайсыл тема боюнча өттү эле? Wi-Fi боюнча зымсыз тармактар, Ушундай? Зымсыз тармактарды толук түшүрүп жеттикпи? Анда сабактын башында кайталоо иретинде белгилеп алайлы. Биринчи кайталоону онлайн тест түрүндө кылайлы. Башта өтүп жүргөндөй эле. Сенин колуңарда QR-кодторуң барбы? Ошол варианттарыңар менен унутуп калбаган болсоңор, мондайдан көрсөтсөңөр, могу толук көрүнүш керек, Мондай толук көрсөтсөңөр, мондайдан көрсөтсөңөр, мисалы могул жак А вариант экен. Бул жак Д вариант. Ушул эле барактын бул жагы С вариант. Ал эми бул жагы Б варианты деп. Кайсыл вариантты туура деп эсептесеңер, ошол вариантты көтөрөбүз. Макулбу? Макул. Да. Суроо: Wi-Fi тармагына туташуу үчүн эмне керек? Келгиле, варианттарыңы көрсөткүлө. Жакшы. Аялита бираз көтөрөбүз. Колуң аласың. Колуң тосуп калды. Аслан. Жакшы. Кийинки вариантка өтөлү анда. Роутер эмне кызмат аткарат дейт? Тармактарды бириктирет, маалыматты сактайт, сигналдарды күчөтөт жана IP өзгөртөт дейт. Варианттарыбыз даярбы? Келгиле, кана. Токтосунова, Адамбаева, Турсунбаева, Макамова, Анарбаев, Сапаралиев, Розубаев, Моминов, Тыныбекова, Талайбекова, Турсунбаев, Миркамилов, Калбаев, Калыжанов, Кадырбеков и Момунов. Жакшы. Да, кийинки вариантты көрөлү. SSID деген эмне? Интернет ылдамдыгын өлчөйт дейт. BS пароль, тармактын аты, андан кийинки кабелдин түрү дейт. Вариантыбыз даярбы? Келгиле, көтөргүлө анда. Токтосунова, Адамбаева, Турсунбаева, Макамов, Анарбаев, Сапаралиева, Розубаев, Моминов, Тыныбекова, Талайбекова, Тургунбаев, Калбаев, Калыжанов, Кадырбеков и Моминов. Жакшы. Акыркы Wi-Fi деген эмне? Зымдуу тармак, зымсыз тармак, кабелдик байланыш жана сервер. Жоопторубуз даярбы? Келгиле. Жооптарыңарды көрсөткүлө. Токтосунова, Адамбаева, Турсунбаев, Макамова, Турсунбаева, Анарбаев. Так, Уланцев, Розубаев, Моминов, Тыныбекова, Талайбекова, Турсунбаев, Миркамил, Калбаев, Калыжанов, Кадырбеков и Моминов. Жакшы. Келгиле, жакшы, анда жыйынтыгын көрөлү.
Так, бұл жерде номерлер бойынша қарай тұрған болсақ, ең алдыңғы орындарда кім? Талайбекова 100%, Тұрсынбаева 100%, Тыныбекова 100%. Демек бізде үшеуіз алдыңғы тура тақ жауап берген екенбіз, 4 сұрауға шейін. Андан кейін 75%-лықтар бұлар жалпысынан 3 сұрауға жауап бергендер болса есептеледі. Қалғанымыздың бары 75, біреуі бар кені, Елі Сапаралиева и Қалбаев кені. Анан Моминов дейді. Моминов жақсы шынбай қалмы осы авторда? Жадаш көтердің мұ? Демек біз зымсыз тармақтарды өтіп өттік. Бүгін көте тұрған темамыз жаңы тема болып есептеледі. Бүгінгі теманы іштеуді, лабораториялық іштеуді. Қайсыл бір мекеменің системный администратор қатарында өзіңізді елестесеңіз болады. Бүгін өте тұрған темамыз виртуалдық, локалдық тармақтарды тұрғызу. VLAN деп аталады. VLAN дегеніміз негізінен модернизацияланған LAN тармағын бөліп, тармақты қауіпсіздікті және басқаруын жақсарту болып есептеледі. Анда біздің сабағымыздың мақсаты қандай деп ойлайсыңдар? LAN тармағын түзу деп. Дағы Аслан? Мағлұматтарды екіге бөлу. Тармақтарды. Бүгінгі сабақтың мақсаты бізде студенттер VLAN технологиясын қолданып, тармақты логикалық бөлуіні, Аслан айтқанында конфигурациялауыны, бөліктерге бөлуіні, жана текшеруіні үйренетікенбіз. Бүгінгі сабағымыз мақсаты ушул болып есептеледі. Ички бөліктерге бөліп қарағанда мен ылды жаңары қарасаңар 1, 2, 3 деп 3 бөлікке бөліп қойғанбыз. VLAN түшүнүгү азыр жаңыдан таныш өтөбүз. Бұл жерде логикалық тармақтық бөлүүнүн негиздерин үйрөнөбүз. Андан кейін экинчи бөлүктө биз конфигурация бөлүктөрүн өтөбүз. Буга чейин да Cisco Packet Tracer программасында иштегенбиз. Ал жерде иштеп келатканда switch порттордун ичинде бизде CLI деген команда бар турат. CLI командасынын ичинде виртуалдык, локалдык портторду орнотууну бүгүнкү лабораторияда иштейбиз. Аягында башка мурунку лабораторияда эле биздеги PIN командасы менен натыйжанын текшерүү. То есть биздин бөлүнгөн тармактарыбыз канчалык деңгээлде компьютерде бири-бири менен иштей алат же болбосо бири-бирин көрүп жатат деген тестирлерин жүргүзүү менен биздин акыркы жыйынтыкты ошол жерден көрсөк болот. Анда эмесе теманын башталышы менен таанышып баштайлы. VLAN деген эмне? Бул виртуалдык деп өзү айтып тургандай эле логикалык бөлүү болуп эсептелет. Жогоруда да айтып өттүңөр. Физикалык тармактын ичине жасалган виртуалдуу сегмент. Физикалык сегментте тармакка эсептелген болсо, мисалы, менин колумда эмне? Switch деп аталат да, коммутатор же болбосо маршрутизатор. Же бизге жөнөкөй жалпак тил менен айтылган hub деп айтылып калган. Колумда турган коммутатор бул 8 порттон турган түзүлүш. Бул эң кичинекей түзүлүшү. Бунун 8, 16, 32, 64 деп бөлүнүп кетет. Эми элестеткиле. Силер кайсы бир ишкананын, мекеменин системный администраторусуңар. Силерге мекеме жетекчилери кайрылып атат. Биздеги коопсуздукту күчөтүү керек деп. Ал кандай деп элестете турган болсок, мисалы, Mayodu азыр колдонуп атабыз барабыз турабы? Ошмунун Mayodu системасы. Бул Ошмунун өзүнүн иштеп чыккан биринчи режим болуп Кыргызстан ичинде деп айтсам да жаңылышпайм. Биринчи режим болуп иштеп чыккан программасы, системасы болуп эсептелет. Себеби буга чейин бизде башка тармактарда колдонуп келбеген жаңыча программаларда иштеп чыгып атат. Өзүңөр да азыр пайдаланып атасыздар. Ошол жерде бизде иштеп эле коюп койбостон, азыр силерде Telegramга байланып элек болуш керек, Бизде мугалимдерде коопсуздук чарасын колдонуу үчүн Telegramга байлап койду. Логин паролдорун тересеңер, киресеңер, силер кирип атат. Силердики коопсуздук чарасы төмөнүрөөк. Бизде мугалимдердин андан тышкары жогорку структуралардын ар биринин ушул Telegramга байлап койгон.
Telegramга кирүүдө логин пароль беребиз, андан кийин Telegram пароль түшөт, аны теребиз, андан кийин кирип атат. Ошол сыяктуу эле силерге дагы ишканалардын жетекчилери кайрылып атат. Биздин интернет тармагында колдонуучунун тармактагы иштөөсүнө көзөмөлдөр жүргүзүү же болбосо күчөтүү, тармак коопсуздугун күчөтүп бер деп атат. Анда эмне кылабыз? Ар бир келген структураларга өзүнчө мондай коммутатор коюшубуз керекпи? Аны бөлө алабыз. Ошо бир эле коммутатордун ишин мындайча виртуальный айтканда комнаталарды бөлө алабыз. Туура. Бул эң натыйжалуу жана жакшы жолу. Анары айткандай дагы бөлүктөрдө ар бир бөлүмдөргө ушундай ар бирин өзүнчө бөлүп берсек болот. Бирок аны менен коопсуздукту күчөтө албайбыз. Жана маалыматтарды берүү мүмкүнчүлүктөрүндө чектөө же болбосо кайсыбир трафиктерди көрө албайбыз. Ошондуктан маалыматтарды берүү ылдамдыктарынын ар бири маалыматтарды берүүгө жараша кандай ылдамдыкта берүүгө жараша экендигин Аслан айтып жаткандай, маалыматтарды виртуалдуу бөлүү менен бир канча иш аракеттерди көрсөк болот. Бул биринчиден жакшы жактары ар бир бөлүм өзүнчө болот. Биринчи бөлүм экинчи бөлүм менен байланыша албайт. Түшүнүктүүбү? Андан ары улай берели. Маалыматтарды негизги маселелерди бөлүү боюнча маселесин критерий менен карай турган болсок, бир тармак корчоосу коопсуздук. Бул деген сөз маалыматтарды бир эле убакта баарыбыз бирдей колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ар бир бөлүмдүн өзүнүн коопсуз жактарын коргоонун бирден бир бөлүгү виртуал локалдык тармак болуп эсептелет. Колдонуучулар бирдей деңгээлде маалымат алууга мүмкүнчүлүгү бар. Маалыматтар чектөөсүз кирүүгө же болбосо пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок тармактык үстөмдүүлүктү азайтат. Башкача айтканда, кирүү коопсуздуктарын чектөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмнеге булан колдонулат? Бул жерде жогоруда айтып өткөндөй эле коопсуздук башкаруу, оптимизация деп үчкө бөлүп карап атабыз. Биринчи коопсуздук маанилүү маалыматтарды изолизациялоо жана чектөөгө мүмкүнчүлүк бар. Жогоруда айтып аткандай эле, мисалы бухгалтериянын ичинде канчалаган операциялар жүрөт, туурабы? Бирөөлөргө аванс акча отурулат, айлыктар отурулат, же болбосо ишканаларда болсо бир жактан счет которулуп келет, же болбосо биз ал жака которуп берип турабыз. Бүт движениялар кассанын ичинде, туурабы? Бухгалтерияда. Ошол эле бир эле ошо акча маселесин карай турган болсо канча чектөө киргизиш керек болот. Башкаруу. Эмнеге булан колдонулат деп эсептей турган болсок, бул жерде буланды өзү негизинен үчкө бөлүп кароого болот. Башкача айтканда коопсуздук, башкаруу, оптимизация деп. Коопсуздук маалыматтарды изолизациялоо жана чектөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бул деген коопсуздук маалыматтарды изолизация деген бир чектөөгө мүмкүнчүлүктөр бар, туурабы? Кайсыл жака мүмкүнчүлүк кирүүгө же болбосо колдонууга мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошол жака доступ берүү же болбосо кирүүгө мүмкүн эмес жактарга киргизбөө. Башкача айтканда, бухгалтериянын отделине биздин жөнөкөй жумушчулар же болбосо отдел кадр дейбизби, жетекчилик дейбизби, ар бири ал жака кирип, баягы движенияларга хакерский чабуулдарга дейбиз, эмнеге буларын колдонулат деп эсептей турган болсок, коопсуздук маанилүү маалыматтарды коргоо үчүн керектелет, андан кийин башкарууга жеңил болот. Үчүнчүсү оптимизация. Башкача айтканда, оптимизация бул кайсы бир адамдарга мүмкүнчүлүгүн жогору берүү, кайсы бир колдонуучуларга мүмкүнчүлүктү азайтуу же болбосо трафикацияны. Буну көбүнчө бизде кайсы бир колдонуучуларда же болбосо интернет провайдерлерде кеңири колдонушат оптимизация жолун. Виртуалдуу локальный сетте. Элестеткиле, ар бириңердин үйүңөрдө интернет колдонуу мүмкүнчүлүктөрү бар, туурабы? Азыр Homeline бар, Сайма Телеком бар, Ния Телекомдо бир канча интернет провайдерлер бар. Алар кандай ойлойсуңар? Так, бул Талайбекованыкы 500 сомдук тарифте мына портко жайгаштыр. Асылзаттыкын 3-чү портко жайгаштыр 500 сомдук, бул 1000 сомдук деп ар бирибиз тарификацияга жараша маалыматтар алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Туурабы? Ар бирибиздин тарифке линияга улаганда барып алып бизди ушул портторубузду улап же болбосо издеп сайып отурбайт. Жөн гана бизге ID берилет, ошол ID-нин негизинде виртуальный локальный сеттин ичинден эле локальный сетке бөлүп коет. Биринчи, экинчи, үчүнчү пакеттерге болду. Ошонун ичинде ошол өлчөнгөн мегабитке чейинки маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Андан жогору алууга мүмкүнчүлүк жок. Анткени тарификация өзү ошондой. Эгер биз жогору ылдамдык кааласак, анда биз акчасы төлөшүбүз керек. Бизди анда менеджерлер жогорку тарифке жайгаштыруу керек. Кандай иштейт дей турган болсок, өзүңөр билгендей эле маалыматтар пакеттерге бөлүнөт, туурабы? Пакеттер порттор аркылуу, башкача айтканда мен мурда айтып жүргөндөй эле, телешкага салынган бир жүк сыяктуу эле жүрөт.
Бул жерде порттор тууралуу деп аталат. Порттор тааныйт, кайсыл портко таандык экенин. То есть кайсыл компьютерге же болбосо кайсы бөлүккө таандык экенин. Андан кийин VLAN'ды биз бөлгөнүбүздө ар бир VLAN өзүчө ID-си болот. Азыр лабораторияда иштегенде аягында көрөбүз. ID-син тактайт, андан кийин гана маалыматтарды жиберет. Эгер мүмкүнчүлүк доступ бар болгон болсо. Башка убактарда маалыматтар жөнөтүү мүмкүнчүлүгү жок болот. Биздин тармактык схема ушул көрүнүштө кетет. Оң жак тарапты карасаңар, биз айтаткан switch турат, компьютерлер турат жана жалпы интернет турат. Бирок ушул жерден биз ушул көрүнүштү эле бул жакка бөлсөк болот. Башкача айтканда, персонал компьютер 1, персонал компьютер 2-ни VLAN 10 деп менеджер деп бөлө турган болсок, персонал компьютер 3, персонал компьютер 4-тү VLAN 2 бул VLAN 20 деп туруп, колдонуучулар деп бөлсөк болот. Ушул жерде 2 бөлүккө бөлүү менен, бүгүнкү лабораторияда ушундай 2 бөлүккө бөлүү менен иштеп көрөлү. Андан кийин кеңейтилишин кийинки сабактарда карап өтсөк болот. Конфигурациянын кадамдары боюнча жогоруда карасаңар 4кө бөлүп карап койдук. Бул жерде клейни ачыңыз. Эң башкысы биз буга чейин IP адрестерди бергендерди билебиз турабы компьютерлерге, роутерлерге берип атабыз. Аларды берилгенден кийин биз VLAN'ды бөлүү үчүн эмне кылабыз? Clear командасын ачабыз, switch портту консолго кирүү аркылуу өтөтөбүз. Андан кийин портту белгилейбиз. Кайсыл порттор VLAN 10го же болбосо VLAN 20га бөлүнөт. Ушул жерден бөлүнөт. Интерфейс мурункудай эле fast internet 0.1 порту жана switch short access VLAN 10го же болбосо бул switch short access VLAN 10 20-30 деп бөлүнүшү. Бул ушул VLAN'дын канчанчы бөлүккө бөлүп атасың мына порту. Ошол жерден көрсөтүп атабыз. Андан кийин VLAN'ды түзүүдө VLAN 10 жана VLAN 20 деп биз азыр экиге бөлүп карап атабыз. Ушундай VLAN 10 же 20 же болбосо VLAN 30 деп да бөлсөңөр болот, эгер 3кө бөлө берсек. Андан кийин акыркы кадам катарында сөзсүз read memory командасын жөнөтүшүбүз керек болот. Ар бир команда өзүңөр билгендей терилгенден кийин enter командасы клавиатурасынан басылыш керек. Бизде VLAN'дарга бөлүп бүткөндөн кийин show VLAN brief командасын колдонушубуз керек. Ошол команданы жазып алсаңар, бизге бүгүнкү лабораторияда жаңы термин катары иш алып барат. Ошол терминди жазып аласыңар. Бул жерде натыйжанын түшүндүрмөсү чыгат. Биз ушул блок show VLAN brief командасын бергенибизде VLAN'дын ID-си жана анын аты, активдүү порттор, кайсы порттор иштеп атат, статусу активдүү же болбосо базалык, андан кийин тип. Бул жерде көрүп турсаңар, интернет токен ring деп бөлүнүп кетет. Бул жерде сүрөттөлүшүн карап көрсөк, мисалы VLAN name, status ports деп ушул жерде бөлүнүп турат. Бул жерде карап көрө турган болсоңор, мисалы VLAN 10да менеджер деп турат, жогоруда айткандай актив, порттору 1 менен 2 деп берип атат. Ал эми user деген колдонуучунуку 20 деп бөлүнгөн, fast internet 03 жана 04 деп порттор бөлүнөт. Бизде акырында ушул жыйынтык чыккан болсо, демек биздин виртуалдык локалдык тармагыбыз толук шартта иштеген болуп эсептелет. Андан кийинкиси биз компьютерлердин switch порту каттап бүттүк. Мындан кийин ар бир компьютерден нол тартипте дагы текшерип көрсөк болот. Бизде 4 компьютер койгон болсок, персонал компьютер 1 жана 2си ping менен текшергенибизде, ping командасы менен текшергенибизде, персонал компьютер 1 менен 2-ни текшерсек, бул ийгиликтүү деп чыгыш керек. Анткени бизде fast internet 01 жана 02 1 VLAN портко бөлгөнбүз турабы. Ал эми 1 менен 3-тү текшерсек, бизге чыкпаш керек. Анткени булар 1 башка портта VLAN порт 10ду, персонал компьютер 3 бул VLAN порт 20 экинчи бөлүктө турат. Бизде ушул жыйынтыкка жетсек, толук шартта VLAN портторубуз компьютерлер бири-биринен толук бөлүнгөн жок, то есть бири-бирин көргөн жок деп түшүнсөк болот. Түшүнүктүүбү? Анда лабораториялык бөлүккө өтөбүз. Бул жерде силер телефон, кол телефондорун колдонууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. QR-код сканер жасасаңар, силердин бүгүнкү лабораториялык иштелмеңер чыгат. Силер компьютерлерден биздин мурунку программаны иштеп жүргөн Cisco Packet Tracer программасын ачкыла. Лабораторияны баштан баштай бересиңер. Силер лабораторияны баштаганга чейин мен кайталоодогу бааңарды доскага жазып койсом. Баштапкы лабораториядагыдай эле түзүлүштөргө маалыматтарды
маалыматтарды, IP адрестерди толук ар бир түзүлүшкө берип чыгыбыз керек. Андан кийин гана иштелмегенде көрсөтүлүп тургандай switch портко өтөбүз, команда строка өтөбүз, clear командасына өтүп, андан кийин портторго берип баштайбыз. Силер лабораторияны баштап турганча мен кайталоодогу бааңарды түшүрүп коеюн. Бизде кайталоо учурунда Bizde жалпысын так Адамбаева, Нарбаев, Калыжанов, Калыжанов, Албаев, Моминов, Розубаевтар 100% туура жооп берген. Турсунбаева, Макамова, Моминов, Кадырбековтар 75. Ар бир бааңардыкын 5 балдан коюп кетем. Жогорку этапта жооп бергендерге. Жалпы сан силерге бул жерде баа алуу боюнча кайталоого, катышууга жана практикада иш аткарууңарга жалпылап бөлүп бааны беребиз. 5 бөлүктөн 5 балга чейин берем. Майордуга чөтүраны жалпы алган балыңардын орточо суммасы берилет. Бул жерде деңгээлиңер орто, төмөн жана жогорку деп бөлүнөт. Асландыкы 5, Розубаев Шымагул 5, Уландыкы 5 бал, 5 бал, Нурисландыкы 4, Алихан 4, Акамова Жибек 4, Тесмина 4, Абдыныкы 5 экен. Aslanlıkı 5, Alihan 4, Aruke 5, Nurislam 4, Alihan 4, Aida Saparalieva, Marstıkı 4, Urbettiki 4, Orozulduku 5, Bekcan 4. Ailede. Ушурдагы 5 алдыңкы суроо жооптордо алдыңкы орунтура чыккандар бизде Галбаев, Моминов, Розубаев, Адамбаева и Моминов Бекбол экен. IP адрестерди бердик, текшерип көрдүңөрбү? Тармактардан көрүп атабы? Ол жерде катаң басылып калыптыр. Ол жерде ping командасын бергенден кийин алдына точка коюп койсоң басылып каламы же басып алдыңбы? Команданы кайра жаңыдан басасың, тересиң. Жақсы, жооптор чыгып атат. 3, 4, жөнөтүлгөн 4 пакет, кабыл алынды 4. Жоготу жок экен. IP адрестерибиз толук чыккан болсо, ping менен текшерип көргөн болсок, анда биз эмне switch портко түшүбүз керек. IP адрестерди берип текшерип алдыңарбы? Кадырбек? Жақсы. Уже лампорт бөлүп калдыңбы? Тез кетип атасың, э? Жақсы. Силердики? Аты?
ping berdik. Bardıq portlar берүүдөн көрүп атат. Андан кийинки уже switchboardга уже команда жазсаң болот экен. Клей командасына жазсын. Андан кийинки LAN анара силерге. Силерде уже порт бөлүп калдыңарбы? Жакшы. Кайсыл жерде токтоп калсаңар сурагыла. Максат. Жакшы, биринчи порт бөлүпсүң, экинчисин бөлүпсүң. Тармактар бөлдүңөр. İkinci port, üçüncü port, dördüncü gördüm. Klik ötüp komandanın. Akırında yazasın. Access one. Exit menen arkada kaçar bizde. Надежда. Ушул терезеден бөлүн. Madina. Сезим. Кайрарын текшерип көрүп атасыңбы? Жок, бергилер. Уже бөлүп бүттүңбү? Аны текшерчи көрөлү. Name home. Switchboard жаңғандан кейін enable командасымен баштайт экенсиң. Сен аркада калып калдың. Enable командасынан баштайсың. Лабораторияны ачсаң, иштелмейм. Бул жерде бизге тоже ушундай эле жазган, эмнеге ката деп чыкты? Интерфейс, fast интернет 01. 01 портун бая бөлдүң, бөлексиң такыр. Жок, бөлек, башынан эмдесем. Ката болуп калгандан кайра башынан жазган. Az berip көрчү. План берип берди. Кабыл алды. IP-адрестерди текшерип чыктым. Төртөтөн көрдү. Улам портторго бөлдүм. İkiye böldüm bu. Кайрашы. Азыр сеники так. VLAN 10, VLAN 20 деп берген экенсиң. Актив бар, экотең активде турат. Токен ранг менен берилиптир. Интернеттин булагы. Fast интернет. Мындай. Бул коэффициент өзүн текшерип көрөлүчү кел. Писи 0дон, бусуна коэффициент 0дон, бусуна коэффициент 3тү текшерип көрчү, көрөбү, көрбөйбү? Негизи биздин максат эмне болуш керек? Көрөбү, көрбөйбү? Görmeyiz. Көрбөш керек, Агай мен да. Азыр күтүүдө турат, маалыматтар издөдө, маалымат жөнөтүлдү. Time out деген бул бизде таппай жатат деген сөзү. Экинчи жолу да жөнөтүлөт. Үчүнчү жана төртүнчү болуп жооп чыгат. Эгер бизде loss 4 болуп потеря 100 болгон болсо, демек биздин virtual local set иштеген болуп эсептелет. Так. Send 4, receive 0, loss 4. Потеря 100 деп атат. Демек сеники азыр эки тармакка бөлүпсүң, Жакшы, Азамат. Максат биринчилерден болуп өттү. Азыр катардан текшерели. Максаттын лабораториясына
5. Aslan. Birinchi kompüterden IP adresin, ikinci kompüterge tekşerdim. Bari işlep жатат, birbirine malumatты берип жатат. Ал эми birinchi kompüterden уже üçüncü kompüterдин IP adresini Мына 3 мынау, а? 3 ушул. Анда эгер 3 ошого берген болсок, анда маалыматыбыз биздики виртуалдык локализатка бөлүндү деп эсептеп атат, а? Switchboardга кирип көрчү. Актив кандай чыкты? Switchboard'un ayağına Bulan neyimdeyt? Office, ana home деп берипсиң сен, а? Актив бар. var. Yaxşı, azamazsın. Keyinki kimdeki çıktı? Birinciden 02 bulganda çıktı. Ava, bir ürün görüp atat. İşte 4 деген оң жак тарапта болса, үчүнчү компьютер экен. Булар уже колдонуучулар, пользователге берилди. Ава пользователь. 4'lükü çıktı. Switchboard'u görөлүчү анда. Жап. Switchboard koyuyorsun. Коммутатор агресс. Текшерип көргүлөчү. Snow, brief, ulan. Жақсы, толықтап қайра бір ештет көргілі. Екі портқа бөлінгенін бір қарап қоғылы. Денки, қайсы жерге келдің? Порттан көрді, екіншісі 3 бар, ә? Аяғына келіп қалсың, ә? Текшеп көрші. Бізде Аслан, Мақсат 5 қойды ма? Birinci portta 10-30 kaysil berdi? 10-30 mu? Ekінші bölüгі. Sonra ekінші bölükte şunday көрүбөш керек, ә? Кисесе биз мындан кирип атабыз. Мына экөө бир бөлүк да, туурабы? А мына жагы бир бөлүк. Шуна бөлдүңбү? Анда 4 10 20 көрүп атат. Бул жерде 20 бул жанындагысы да. Аны көрүп атат, туура. Сноупланы бриф кылганыңда сеники дагы офис анан хомду экиге бөлгөнгөсүң. Эки тең чыгып. Бул жерде азыр офисте фас интернет 01 жана 02 портун берипсиң, фас хом экен 03 жана 04 берипсиң. Жакшы. Сеники? Меники деле ушундай. Мына биринчи эме Үч. үчүнү көрбөй атат. 3-3 компьютер, э? Мына бөлүп. Андан кийин кайра бир көрөт атат жанынан. Бул 1 жандагысы. Бриф кылсак кандай болот экен? Сеники да офис деп берилген, булан 10, булан 2 деп да бергенсиң. Офис деп бөлүпсүң, бирок фаст интернет деп бөлүнгөн портторду бергенде булан 10 жана булан 20 деген портторду берипсиң да. Азыр мына офис активде турат, бирок булардын порту жок. Порт коссок, демек бизде офис жана home деген дагы иштейт. Азыркы учурда бизде иштеп аткандары актив болуп турат, бирок порту жок турат, home менен офистиги. Бирок сенде булан 10 жана булан 11, булан 20 экен, булан 20 иштеп атат. Анткени булан 10до сенде fast internet 01 жана 02 порту бар экен. Ал эми булан 20да 03 жана 04 порттор бар экен. Демек сенде калган бош порттор себеби бизде 24 порт болуп турат, туурабы? Мына үстүндө турат. Активде негизинен монча порт бар. Бул жерде байкасаң 01, 02, 03, 04 бул жакта тургандыктан мына активде бул бош дефолтта бул жерде 5тен баштап бош экен көрдүң. Демек биз эгер кааласак офис же болсо home'да 5-чи порттон баштап 24-чү портко чейинки каалаган портторду ыйгарсак, бул өзүнчө ботта натыйжада бизде 4 виртуальный локальный сетке бөлүнгөн болсо деп калат. Азыр сеники 4кө бөлүнгөн, бирок порт бериле экенсиң, экону порт берипсиң. Жакшы. Түшүнүп калдыңбы же атайын түшүнбөй эле ушунча ашып кетти, тарта болуп калды? Түшүнүп эле агай. Бир аз түшүнбөй калган окшойсуң, болсо портторду белип коймок экенсиң. Жакшы. Кайсы жерге келдиң? Азыр. Текшерип чыктыңарбы? Куй деген бул.
Mana ушул жерде чыгыптыр силердики, э? Ооба. U жана G деп бөлгөн экенсиңер, э? Ооба. 10 жана 20 деп турат. Төрө эле активте силерде могул жерде 1 жана 3, 1 жана 2 жана 2 жана 3 деп 2ге бөлүп койсоңор. Ушул актив андан кийин могул жерде порттор бөлүп коебуз. Мынау негизинен fast internet 20 деп турат бул жерде. Булар бош экенин активтер дефолт деп турат. Дефолтта мына боштор. Эгер биз дагы бөлө турган болсок, андан кийин биз fast internet ат бересиңер, VLAN порт менен. Андан кийинки порттордо уже биз 4, 5, 6-ны пайдалансак болот. Жакшы. Сеники да бүттү? Ana. Porttordu bölüşün boyunca default senki dagı. Sen de Office Home aktif. Men hazır Malikadan sorattım ile. Mol жерде sende de Office Home dep bölüpsün tura. Fast Internet 01, 02'sin beripsin. Home'ga Fast Internet 03, 04 porttorun beripsin. Andan tışkары sende dagı VLAN 10 jana VLAN 20 деген porttor бар eкен. Bul porttordu жагып койгон соң байкатасың, статуста актив деп турат. Портто нову Home менен Office'te portторуң бар, нову VLAN 10, VLAN 20'da portторуң бош. Lokal setке бөлүп койгон соң, комнаталарга 4 бөлүккө бөлүп койдуң. Бирок ошол VLAN 10 менен VLAN 20'га жол бере элек экенсиң, порт бере элек экенсиң. Түшүнөсүң? Эгер порт берсең, анда сен 4 бөлүктен катар иштейт. Мисалы, руководство, бухгалтерия, отдел кадр, андан кийин жөн эле рабочийлер иштеген бөлүм болуп 4кө бөлүп койсоң, же болбосо склад деп бөлүп койсоң болот. Ошол эле этаптар менен, командалар менен сен ушундай эле бөлүктөр менен ушуну 4кө бөлүп, коопсуз интернет тармактарын жаратууга толук мүмкүнчүлүгүң болот да. Берсере карап турсаң болот экен, жакшы. Сеники көрдүк. Сеники кайсы жерге келди? Бөлүп атасыңарбы? Аз калыптыр, Так. Болду, ушул жерден коюп тур. Мына жерде сенге subset 10 деп берипсиң, subsetен fa 0102ге актив, токен ring, f01 default. Жакшы иштеп тур, сенки да 2ге бөлүпсүң ошондо. Сеники айылда аяна чыгып калдың? Аяна чыгарабыз. Убактыбыз аз калды. Так, уландар бүттү, 5. Адамбаева бүттүк. Абды канча калды? Замирбекова. Мына команданың толук жазылып алды. Üç köprüden. Bir, iki, access plan 2 dedin. Interface pass 2, 3'tü belirtsin. Andan gelen point access 3, 4. Nol yerinde gayra kaçtan sonra geldi. Nadide 3'tü verdin, interport verdin. 5 boş gerek Ulan 3'tün orduna başka bir şey geldi. Senki dagı bir port sazayda tutasың, бирок кошумча
Бош эмес спортты тандап алып атасың да. 4 берсең болот. Кайсыл жерине келдиң? Келгиле. Бүтүп калдыкпы? Баары жыйынтыктайлы. Ушул жерден токтотолу дагы, жыйынтыктайлы. Сабактын аягына жетип баратабыз. Калгандарын толуктап көрсөтөбүз. Ага чейин азыркы иштеген бааларыбызды коюп коелу. Алихан кайсы жерде отуруп атасың? Силердики жетпей калдыңар, Андан кийин Жумабай. Так. Анжеликанга чыкты. Алихан. Элита толук бүтө калдыңы? Нурисламдыкы да толук бүтпөй калды. Марстыкы 3-нчи этапта калды. Бекжан 3-нчи этапта калды. Программанын иштеши кандай экен, силерге жактыбы? Ооба. Дагы эмнени үйрөнсөк болобудай? Азыр сенин сурооңо жараша. Бул жерде Мадина Бекжан кошуп көрдү. Порт силерде 24 порттук турат го. 24 порттукта биз каалаганча портторду кошуп койсок болот. Бирок бул жерде биз мисалы 24 порттук комиссия болгон болсо, выланда ар биринде 3төн болсо 3төн берип койсок да болот. Жалпы тармактарга. Ошол силердеги бош порттор түгөнгөнгө чейин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Кайра тармактарга туташтырууга. Анда тапшырманы көрүп алалы. Силер ушул топологияны түздүңөр, туурабы? Ошол түзүлгөн топология бизде азыр даяр, 2ге бөлдүк. Менде мондой кырдал бар. Могу бизде эмне эле? Сервер. Сервер бизде маалыматтарды сактоочу түзүш катары иштейт, туурабы? Андан тышкары интернет тармактарына маалыматтарды өткөрүүгө түздөн-түз мүмкүнчүлүктөрү бар. Тапшырма бар мондай. Азыр биздин түзүлгөн топологиянын үстүнө ошол серверди кошушуңар керек. Сервер маалыматтарды сактоосу керек бир эле учурда. Жана бул баардыгына маалыматты берүүгө мүмкүнчүлүк эмес, кимде доступ. То есть бизде мурда DNS сервер деп колдонгонбуз, DNS сервер аркылуу IP адрестерин берүү менен маалыматтарды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болуучу шартты түзүп келесиңер. Түшүнүктүбү? Анда келгиле, сабакты жыйынтыктоо үчүн бүгүнкү бааңарды коелу. Баа боюнча бизде эң алдыңкы орунтарда Моминов Абдулазиз, Албаев Мирбек, Розубаев Жумадыл, Адамбаева Раяна, Талайбекова Аруке турат экен. Бул турган 5 орундукка мен бүгүн 5 деген баа коюп берем. Калганыңыздарга 4. Анда бүгүнкү сабактарга кимдер катышты? Бир сыра ким жок, жоктоп алайлы. Так, бизде демек бүгүн 3 жок, 2 себептүү. Калгандарыбыз катыштык. Бааларыңарды коеюн. Бааңарды койдук. Тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болот, жактыбы? Эми кандай ойлойсуңар? Бүгүн биз максат койгонбуз сабактын башында, туурабы? Ошол максатыбызга жеттикпи? Планды түзө алабызбы? Тармактарга бөлө алабызбы? Адрестерди бере алабыз? Ошо менен сабак силерге түшүнүктүү болсо кубанычтамын. Ошо менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта баргыла. Чыгып берсеңер болот.